ошол генпланды болгон генпланды алып кетүүгө мэриянын да мамлекеттин да өкмөттүн дагы мүмкүнчүлүгү жетпейт. Азыр биз сөзсүз түрдө биринчи очередь калыбына келтиришибиз керек. Элди ынтымакка чакырышыбыз керек. Анан экинчи этапта гана генпланды ишке ашыруу. Сиздердин сунуштар четке кагылып жатабы азыр Гүлгай айым айткандай? Четке кагылган фактылар бар дагы, жок дагы. Себеби бар десем, жок десем туура болбой калышы мүмкүн. Жанагындай токтотуп коюш, убактылуу кармап коюш, ар бир бюрократтар бар да, ошолор өздөрүнүн бир кызыкчылыктарын көздөгөн фактылар бар да. Анан биз сөзсүз түрдө жана мэр менен жолугушабыз, анан ошондон кайрадан биз чечебиз. Убакыт боюнча уткулуп аткан фактыларыбыз бар. Мен мисалы үчүн Мырзакматов мен Сатыбалдиевдин бир жерде отуруп заявление, коомчулукка заявление бергенин көргөн эмесмин. Сиз анда Жантөре мырза айткан сөзгө ишенбей жатасыз да, Мырзакматов ооба мындай подводное течение деп коет да, ооба макул болушу мүмкүн, бирок кылган кыймыл аракеттери терс жактык айтылышы мүмкүн. Ошондой эле ген дирекция да ошентип айтышы мүмкүн. Эки гана эме бар да, мисалга мамлекеттик дирекциянын биринчи мамлекет койгон задача бул конфликтти токтотуш. Ош шаарынын башчылары бул шаардын көрктөндүрүү жагына көбүрөөк багыт берип атат да. Мисалга мен айтып коеюн, 640 үй Ош шаарында күйүп кеткен 640 Ош шаарынын көркүн дагы бузбайт и көрк да кошпойт. Биринчи эме биз улут аралык ынтымакты көздүн карегиндей сактап, анан нары жагына жылышыбыз керек. Кийинки суроом өтсөм, мына парламентте сиздердин иштерди талкуулаганда депутаттар айтты эле да, дирекциянын ошол жетекчилиги 40 000 сомдон ашык айлык алат деген дооматтар айтылбады беле. Анан айтсаңыз, азыр дирекцияда канча кызматкер иштейт, анан эгерде сыр болбосо айлык майналары орточо кандай? Биринчиден 42 киши иштейт. Бизде официалдуу бул өкмөттүн токтому менен бекиген. Азыр дагы мына майда жана чакан бизнесмендердин проблемасына байланыштуу дагы 4 кишини кошуп берди. Биз аны мына май айынан баштап иштеп атабыз. Бардыгы 46. Орточо айлыгы где-то 15-18 миң. Эмнеге мындай дооматтар айтылып атат? 40 миң деген бул менин орун басарларым, 3 орун басарым бар. Ошолор алар ошондой айлыкты биз башында эле сүйлөшкөнбүз. Мага сунуш болуп ушул дирекцияны башкарып бериңиз дегенде мен айтканмын, биринчи шартым макул, мен бирок команданы өзүм түзөм. Эч ким мага мындай навязывать этпегиле, муну аласың, тигини аласың. Ошол иштеген эксперттердин айлыктары жакшы болуш керек. Себеби бул дирекциянын аркылуу чоң акча өтөт. Анан ал акчалары жана айлыктары мен асмандан алып эметкен жок. Сиз Жантөре мырза менен макулсузбу? Сиз мониторингте дагы ушул жагдайларга көңүл бурулду да. Жантөре мырза айтканда команданы өзүм түзөм деген туура эмес да. Өзү негизи команданы өзү түзсө дагы ошол 70% ошол жетекчинин немеси кызыкчылыгы болуш керек, ал эми 30% конкурс менен найм болуш керек да. Анан азыр мына 4 киши деп атпайбы, по бизнесу отдел ачылды деп. Биз ошо көзөмөл жүргүзгөндө дагы аларга найм по конкурсу болгон эмес да. Газеталарда жарыяланган эмес. Андан кийин ал балдарды конкурстан өтүп, мисалы үчүн жаштардын арасында азыр алгылыктуу современный технология менен иштеген балдар көп. Жаштар көп. Анан ошондой адамдарды конкурстан прозрачный кылып туруп алышыбыз керек. Тартылбай жатат дейсизби ошондой балдар? Андай нерсе болбойт атат. Мына команданы өзүм түзөм дегенде өзгө мамлекеттик дирекция каалаган адамын алып коюп атат. Ал туура эмес да. Ошол боюнча доом. Мамлекеттик дирекцияда мамлекеттик кызматкер болуп бир гана ошол башчысы Сатыбалдиев, калгандары бул наемный работниктер. Сиз айткандай мен конкурс өткөрсөм, ал госслужбадан өтүш керек. Ал деген 1 айлап, 2 айлап мен конкурс өткөрүп, анан алар качан иштейт? Менден эртеңки күнү результат күтүп атканда мен андай шартка бара албайм. Бизнес боюнча азыркы убакка чейин деле күтүп келдик да. 1 ай күтсөк күтөт элек, эч нерсе болбойт эле. Мен ага сизге макул эмесмин, себеби ал балдар бүгүн уже иштеп атат, списокторду тактап, Кудай буйруса биз эмки жумадан баштап эмелерди бере баштайбыз. А мен аларды конкурс организовать этип, аларды нанимать эткенде мен 2 ай күтө албайм. Негизи убакыт жок деп, анан эгерде ушуну шылтоо кылсак, кийин бул маселе кайра көтөрүлүп чыкпайбы? Убагында көңүл бурулбай койгон. Анткени сиз айтып атпайсызбы, конкурс өткөрүүгө өзүңүз да кызыкпайсыз. Официалдуу түрдө мен заявление кыла алам да. Мен ар бир жасаган кадамыма мыйзамдын алдында да, абирдин алдында да жооп берем. Баягы кылып койгон ишке сынчы көп, ал эми турмуш ошондой.
бүгүнкү күнгө. Негизи улуттук курамды сураган бул азаттыктын эрежесине кирбейт да, бирок ошентсе дагы бул суроо көрөрмандарга кызык болуш керек. Дирекцияда улуттук тең салмактуулук сакталганбы? Тең салмактуулук эмес, өкүлдөр бар, орустар бар, өзбектер бар, кыргыздар бар, башка татарлар бар, иштеп атат. Ушул эле суроону Гүлгакайым сизге дагы жолдойм да, оштогу ошол иштеген бейөкмөт уюмдарда улуттук тең салмактуулук кандай сакталган? Көңүл бурулабы ушуга? Бар арасында ар кандай улуттар бар, иштешет, команда жакшы түзүлгөн. Бирок элдердин сырттан айтылганына караганда господин Сатыбалдиев өзлөрүнүн тааныштарын эле жумушка алып алган деген дооматтар бар да. Эми бул бейөкмөттүк уюмду эмес, элдин айткан дооматы. Анан ошол элдин айткан дооматын карап, элге жок, андай эмес экен деп көрсөтөйүн десең, көрсөткүчтөр жок да. Неге дегенде конкурс болгон эмес, ачык айкын болгон эмес, элдер көрүлгөн эмес. Мындай доомат жок, неме аргумент жок болгон үчүн ошо дооматка биз ошо неме дооматка кошулуп кеттик. Жана өзүнүн тааныштарын алып алды дегенге мен макул эмесмин. Себеби менин тааныштарым анда Кыргызстандын жарымы менин таанышым. Ош шаарында мен ушул жерде чоңойгонмун. Бардыгы тааныш. Гүлгакы да менин таанышым. Мисалга жанагы тең салмактуулук кайсы жерде сакталганын мен айта алам. Мисалга мен коомдор эл менен иштей турган жерде менин 3 даанышманым, кеңешчим. Бирөө кыргыздын өкүлү, бирөө өзбек, бирөө орус. Себеби эмне үчүн мен ошо алар ошо коом менен иштейт. Ошол жерде баардыгыбыз эле интернационалист биз дегеним менен, мисалга кыргыз эксперт барып мониторинг жүргүзүп келсе, ал сөзсүз түрдө кыргыздар зачта кылып келет. Өзбек эксперт барса, өзбектер зачта кылып келет. Орус барса, орустар зачта кылып келет. Ошол үчүн мен ошол жерде мен коомдун пикирин алыш үчүн үчөөнү тандап алгам. Оштанын Жалал абадта улуттар аралык ынтымакты камсыздоодо улуттарды аралаш жашатууга шарт түзүү керек деп айтылып эле келе жатпайбы? Анан айтсаңыз, ошол эле кезде ар ким өзү каалаган жерде, өзүнүн үйүндө жашагысы келет да. Бул баягы советтик кыйнап зордоо теориясына окшошуп калбайбы? Негизи айтсаңыз, азыр элдер ошентип эки улуттун өкүлдөрү аралаш жашайт деп сиз айта аласызбы, мисалы силер берип жаткан үйлөрдө? Биринчиден мына биринчи берген 75 квартирада ошол жерде сиз айткандай өкүлчүлүктөр бар. Бирок ал жанакындай тең салмактуулукту алыс андан алыс. Биз биринчи өчүрүт айтып коеюн, бул тынчтыкты калыбына келтиришибиз керек. Биз баардыгыбыз эле тезирээк баягы Советтер Союзунда коммунизмге баргыбыз келип атат. Бирок ал коммунизмге жетиш үчүн жол өтө алыс. Демек бул узак мөөнөткө эсептелген. Узак мөөнөт. Өзү эл аралык немеде практикада бар ошондой аралаштырып жашатканча. Сиз ошол саясатка негизи өзүңүз көз карашыңыз кандай? Эл аралык практикада кайсы жерде? Канадада бар, в американских странах есть. Жо мен мынтип айткым келет да, эл аралык практикада бар. Бирок мындай межнациональный тополоңдон кийин эмес. Мындай тынчтык убагындагы расселение болгон жерлер бар. Сиздер айтып аткан ошондой өнүккөн мамлекеттердин арасында мен деле көп эле жерде болгом, билем мен да. Бизде бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, бизде ультрапатриоттор эки улуттун өкүлдөрүнөн тең бар. Ультрапатриоттор. Интернационалисттер, к большому сожалению, өтө аз болуп атат. Биз деген мамлекеттик дирекцияны мондой мыйзам менен иштешиңер керек, же болбосо мэрияны моундай мыйзам менен иштетиш керек деген национальный программалар кабыл алган эмес. Өзүңөр билесиңер, жанагындай национальная программа бар, этнического развития деген, этникалык өнүктүрүү боюнча национальный программа. Ошол жерде пункт алып жазылыш керек да, ошо аралашма жашоо деген ошол программа түшүш керек. Эгерде ошол программа жогорку кеңеш менен кабыл алынса, ошондо биз көзөмөл жүргүзүп, ошол программа иши аткарылып атабы, аткарылбайт жана жергиликтүү мамлекеттик структураларды ошол программа таанып иштегиле деп чакыруу кылат элек. Ушул жагдайда ал жарандар мисалы көчкүсү келбесе, мурда отурукташкан, алардын укугу кирет, бул укугуна киреби? Укугуна кирет. Муну эл аралык уюмдар дагы эскертип жатышпайбы? Азыр эми мындай да, пока ошол национальный программа кабыл алмай сайын биз ошол жарандардын укуктарын сактап, анан кийин жана конфликттерди жоюу үчүн булардын ичиндеги мүдөөсүн аткарышыбыз керек. Ичиндеги мүдөөсү азыр үйүбүздө жашайбыз деген мүдөө. Туура. Эми азыр мүдөөсү 1 жыл, 2 жыл туруш керек. Элдер өзлөрүнүн жарасын айыктырыш керек. Андан кийин мамлекеттик программа кабыл алгандан кийин этнического развития, анда мамлекеттик программага баш ийүүгө баары милдеттүү. Мисалы үчүн кыргыздар деле аралаш жашоо макул эмес.
мен өзүм үйүмдө жашаган кыргыздар менен эле сүйлөшсөм биз үйүбүздү каяктан бербейбиз, биз алмашпайбыз, тиги бу деген ойлор да бар. Бул жерде бир эле тарап эмес, эки тарап деген. Жантура мырза, ушул эле суроону эле айтам. Мына Ош шаарынын башкы планы боюнча түштүк баш калаанын чоң ортосундагы жапыстандар бузулуп, кийин баягы кичи микрорайондор түшөт да. Анан ошондо эгерде сиз айтып атасыз, бул келечектеги иштепчи, ошол учурда көчүрүү иштери деле кандайдыр бир келишпестиктерди жаратпай коет деп кепилдик берүүгө болобу? Ош шаарынын ген планы бүтпөй токтоп калган, бүтүрүү процесс болуп атат.